Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын Баткен областына болгон иш сапары Лейлек районунан башталды. Лейлек райондук соту жана Сүлүктүү шаардык соту менен таанышуу учурунда Токпаева бул имараттар капиталдык ремонтко муктаж экендигин белгиледи. Эскилиги жеткен кеңсени сот кызматкерлери ушул күнгө чейин косметикалык гана ремонттон өткөрүп келишкен. Азыркы күндө Лейлек райондук сотунун имараты мурдагы көп жылдан бери капиталдык ремонт болгон эмес, бирок жыл сайын өзүбүздүн аппарат чогулуп, өзүбүздүн неме менен техникалык мындай ремонт жүргүзөбүз. Жеңил ремонт айтсак болот. Ошондуктан азыркы күндө компьютерлер департамент тарабынан баардыгы камсыз болуп атат. Айнаш Токпаева Баткенге болгон иш сапар учурунда Баткен райондук сотунун пайдаланууга берилүү алдында турган имараты менен таанышып, аталган кеңсенин материалдык базасын чыңдоо максатында компьютерлерди тапшырды. Облустук соттун төрагасы Сооронбай Карабаев сот реформасын жүргүзүүдө бул иш сапар өз жемишин берет деген пикирде. Ал кишинин келип кеткен пайдасы биздин областтагы рай шаардык жана областтык соттун судьяларына гана эмес, судебный системада иштеп аткан кызматкерлердин жумуштарына дагы аябай таасири чоң. Себеби дегенде бул республика боюнча сот бийлигинин жетекчисинин келип кетиши өзү бул и саясий дагы, моралдык дагы, материалдык дагы жактан аябай чоң пайдасы бар. Иш сапарынын экинчи күнү Кадамжай райондук сотунда болуп, имарат капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж экендиги айтылды. Ошондой эле Кызыл Кыя шаардык сотунун имараты да талапка жооп бере турган абалда эмес. Аларды жеринен көргөн жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева жакынкы аралыктарда жылыштар болоорун белгиледи. Ал шарттар түзүлсө, сот системасынын жакшырышына алып келерин кошумчалады. Көп имараттар ремонтко муктаж, айрым имараттарга жаңы имарат салууга дагы мүмкүн боло тургандай шарттарда экен. Жергиликтүү соттордун базасы жакшыргандыгы, алардын иштегендиги, алардын мыйзам чегинде иш алып баргандыгы бул жергиликтүү ошо карапайым калктын укуктарынын корголушу, ошолордун бардыгын көзөмөлдөп атат. Сот реформасын жасоодо Токпаева өзү баш болуп, жерлерди кыдырып, абал менен таанышуусу жакшы натыйжа берерин адистер белгилейт. Бүгүнкү күндө Баткен областындагы жергиликтүү соттордун имараттарынын көпчүлүгү талапка жооп бербейт. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен областы.